президенттин баягы президент, урматтуу президентибиздин бул жасап аткан ишмердиги, мисалы саясатчылар менен жолугуп, ишкерлер менен жолугуп, баягы элдин калың катмары менен жолугуп атканы бул туура. Бул биз кичинекей эле мамлекетпиз, 6 миллион калкыбыз бар. Баягы жалаң эле баягы урматтуу президентибиз эмес, урматтуу премьер-министр, урматтуу жогорку кеңештин төрагасы баягы жылына 365 күн баягы эл менен аралап жолугуп туруш керек. Себеби дегенде бизге азыр стабилдүүлүк керек, бизге азыр ынтымак керек. Анан эң негизгиси экономикалык олуттуу реформалар керек тез аранын ичинде. Себеби дегенде бардык жакты каякты карабайлык, кайсыл тармакты карабайлык, мен азыр көп токтолбойм, маселе бар. Эң биринчи экономикада чоң маселелер бар. Анан эми убактылуу өкмөт убагында чоң жоопкерчилик алды. Өзүңүздөр билесиздер, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бардыгы көрүнүктүү саясатчылар, экс премьер-министрлер, экс төрагалар, илимий инсандар да бар. Баягы укук коргоо органдарын башкарышкан. Урматтуу экс президентибиз Роза Стакановна Отунбаеванын немесинде бар ичинде дегендей. Анан президент алар менен сүйлөшүп атканы эми бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Себеби деген алар дагы бир өзүнүн бардыгы эле Кыргызстандагы маселелер боюнча саясий система, экономика, демократиянын өнүгүшү боюнча эң негизгиси мен үмүттөнөм. Экономикадагы олуттуу реформалардын башталышы боюнча өздөрүнүн кеңештерин берет го деп ойлойм. Ошондуктан бул жолугушуу бул табигый көрүнүш, туура болуп аткан иш деп ойлойм.